Ош облусунун аймагында 11 күндүн ичинде 33 жол унаа кырсыгы катталып, 11 жаран каза тапты. Каза болгондор 19 жаштан 30 жашка чейинки жарандар. Кырсык көбүнчө негизги унаа жолдорунда катталууда. Мындан улам МАИ кызматкерлери айдоочуларга тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эскертүүлөрдү берүүдө. Бул кырсыкка кабылган унааларды токтотуу жайына күн алыс ар түрдүү кырсыктаган айдоочулардын унаалары келет. Кээде унаалардын көптүгүнүн орундагы жетишсиз болуп калат. Айтсак, бул майдаланып калган ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу 5 августта таңкы саат 5те Ош Өзгөн жолунун 5-чакырымында оор жүк ташуучу унааны катуу ылдамдыкта сүзгөн. Ичиндеги жашы 20га чыккан 3 жүргүнчү жана 2002 жылы туулган Ош шаарынын тургуну окуя болгон жерде жан берген. Бир гана 2003 жылы туулган жигит оорукананын жандандыруу бөлүмүндө ушул кезге чейин дарыланууда. Мындай оор жол кырсыктары айдоочулардын жоопкерчиликсиздигинен улам көбөйүүдө. Эң негизги себеби бул жол унаа кырсыктарынын келип чыгышы. Эң биринчи себеби ушул ролдо спирт ичимдигин ичип алып башкаргандыгы, андан сырткары өзүнүн багытында кетип атып, карама каршы тилкеге чыгып, ушу бет маңдай келе жаткан автоунаа менен кагылышкандыгы, же болбосо катуу ылдамдыкта баратып, автоунааны башкара албай, жолдун чектиндеги же тосмону же болбосо автоунааны же болбосо ролун башкара албай калганда уудалып кеткен учурлар ушундай катуу ылдамдык менен карама каршы тилке анан спирт ичимдиги үчөө негизги жол унаа кырсыктарынын келип чыгышынын себеби болду. Азыркы катталып жаткан оор жол унаа кырсыктарынан ушул 18 жаштан 25-30 жашка чейин жигиттер ошолор тарабынан катталгандыгы, ошолор боюнча каза болуп калганы, денелеринен жарат алгандары боюнча ушундай маалыматтар бар бизде. Эрежеге кайдыгер айдоочуларга чара көрүү жана түшүндүрүү ишин күчөтүү максатында кезектеги көзөмөлдөө аракети өтүүдө. Инспектор токтоткон унаалардын көпчүлүгү жөнөкөй эрежени сактабай же керектүү документи жок айып пулга жыгылды. Мамлекеттик маанидеги негизги жолдо унаанын агымы көптүгүнөн МАИ кызматкери ар күнү күзөтөт. Соктарыңыз жакшыбы? Коопсуздуктун тапкансызбы жолдош айдоочу? Азыр магазинден чыктым. Коопсуздук турдуу сиз өзүңүз ушундай таанышыңыз керек да. Жолда кетип атканда аралыкты сакташыңыз керек. 4 метрден 6 метрге чейин, билесиз да? Билем. Ошо коопсуздук такпай келип атасың, мен сизге токтотконум себеби ошол болду. Түшүндүрүү аракетинде токтотулган унаалардын басымдуусуна протокол түзүлүп айып пулга жыгылды. Бул багыт эрежеге моюн сунбагандарга сабак болору белгиленди. Ал эми бул рулдагы айдоочу тийиштүү документи жоктугунан айып салынды. Техникалык каттоо жөнүндө токтогонабыз. Практика боюнча кайда турасыз? Азыркы кетип атасыз. Жолдун акысы көп болуп атат, коопсуздуктун азыр карама каршы тилкеге чыкпай. Сиз азыр коопсуздуктун таппаган келгениңиз үчүн мен сизге бузуулар жөнүндө протокол түзүп берейин. Дубанда 7 ай ичинде жалпысынан 279 жол унаа кырсыгы катталып, 52 жаран набыт болгон. 397си денесинин ар түрдүү жарат алган. Көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу аз болгону менен ооручулар көп болууда. Облус боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан карайтылган айнек жана жол коопсуздугу аталышындагы рейд күнү-түнү өтүүдө. Оор жол унаа кырсыктары көп катталганына байланыштуу Ош облусунун аймагында карайтылган айнек же болбосо жол коопсуздугу аталышындагы атайын иш-чаралар түзүлүп, жол унаа кырсыктарын алдын алуу же болбосо болтуруу багытында ошондой эле айдоочулар арасында жол эрежесин так сактоо боюнча түшүндүрүү иштери тынымсыз үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Бул иш-чара бир эле жол коопсуздугу кызматкерлери эмес, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин алдында Шуңкар атайын багыттагы кызматкерлер менен биргеликте ушул жарандар арасында, айдоочулар арасында түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүүдө. Катаал жолдо эреже сакталбаса, кырсык кашкабактын ортосу демекчи, көз ачып жумганча адамдын өмүрү кыйылышы толук ыктымал. Мындай фактылар күн алыс өлкөнүн аймагында болууда. Айрыкча такси кызматындагы айдоочу жеке жоопкерчиликти күчөтүп, жүргүнчүлөрдүн өмүрү мойнунда экенин сезсе. Айдоочу абайла, сени үйдө үй бүлөң күтөт. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Gelmeydi, 60 kez. Biri oldu.
келіп алып шығып кетіш керек. Өзбектер ондай емес мысалы. Өзбектер алып кетеді, ұн болса ham, өліп қалса ham алып кетеді. Бұларды алып кетпейді енді. Кеткенде не бар? Тұрып қалмыз кеткенде баяғы Сиденияға тап алып қалғанда, ертең Сидениясы майданып кеткен еді. Адамдар Жүгірінкі бе? жүгірін баяғы. Сидения Эми ким күнөөлүү болот? Машина токтоп. Ассалам. Алейкум ассалам. Страшно татасына да жөндем. Короче, бұлар жас балалар. Адамы тирүү. Адам керек ошо сактап калган. Ошо гай убагында барбаганда өлүп калды. Чачы менен бети күйүп кетти колдору. Ошо нерсе техникалық каттоо жөнүндө каттоонабыз. Каза болгондор негизинен 19 жаштан 30 жашка чейинки жарандар.